Өзгөчө ишкерлерибиз күтүп атат. Кандай иш-чараларды кабыл алат биздин өкмөт, биздин бийлик деп. Башка мамлекеттердей болуп биз акча каражатыбыз болгондо анда жанагындай кредиттерди кеч берип, же болбосо бир ишкерлерге өзгөчө бир шарттар түзүп берсек болмок. Бирок биздин акыбалыбыз андай эмес. Ошон үчүн бүгүн бизнести колдоо боюнча өкмөт 30-мартта антикризистик чаралар боюнча план жактырдык. Ишканалардын банкрот болуусуна жол бербешибиз керек. Мүмкүн болушунча жумушчу орундарын сактап калып, ишканаларыбызды дагы кризистен өткөндөн кийин кайра мурунку калыбында иштеп кетүүгө болгон күч-аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Ар бир ишкананын өзүнүн кандай көйгөйү болуп атат. Биз азыр бардыгына көз салып атабыз. Мыйзам жагынан, өкмөттүн чечимдери жагынан дагы биз сөзсүз түрдө аларга жардам беришибиз керек. Ар бир жарандын жана ишкердин проблемаларын талкуулоодон качпашыбыз керек биз. Качпай ошолордун проблемасы кандай болот? Кандай кылып биз жардам бере алабыз, ушуларды гана талкуулашыбыз керек. Бүгүнкү коюлуп жаткан ата мекендик экономиканы кайрадан ишке киргизүү, бизнести колдоо маселелери биринчи кезекте турган кечиктирилгис мүнөздөгү маселелер болуп эсептелет.